Жергиликтүү кеңештерге, анын ичинде Бишкек шаардык кеңешине шайлоо өтө турган күн белгилүү болду. Ага айрым партиялар катыша тургандыктары жөнүндө билдиришти. Президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү кеңештерге шайлоонун күнүн белгилөө жөнүндө жарлыкка кол коюп, шайлоо 11 декабрда өтмөй болду. Ага чейин БШК бардык уюштуруучулук маселелерин чечип, талапкерлер менен шайлоочулардын тизмесин бекитип, ал эми өкмөт каражат бөлүп бериши керек. Шайлоо 405 жергиликтүү кеңеште өтөт, алардын ичинде 384 айыл, 21 шаардык. Бишкекте, Жалал Абадта, Нарында, Таласта, Баткенде, Карабалтада, Чолпон Атада, Кантта, Өзгөндө, Исфанада жана башка шаарларда кеңештер бар. Кесиптешим Борбордук шайлоо комиссиясынан мерчемделген шайлоо өнөктүгүнө болгон даярдыктар тууралуу билип көрдү. Ушул шайлоо 11 декабрда өткөн жатат да, жергиликтүү кеңештер боюнча. Ошол учурда эле референдумдагы конституция боюнча ошол бир күндө кылайын деп атышат. ЦИК ошону бир күндө өткөрө алабы негизи? Биринчиден референдум дайындоо бул закон түрүндө кабыл алынат, жогорку кеңеш кабыл алыш керек. Эгерде 11 декабрга дайындалган болсо, Борбордук шайлоо комиссиясы жерлердеги аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүмкүнчүлүктөрү ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо менен референдум өткөргөнгө биздин техникалык да башка мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Рахмат. Ушул шайлоо мурунку стандарттар боюнча өтүлөбү же кандайдыр бир жаңы кошумчалоолор, жаңы эмелер киргизилеби? Биздин телекөрүүчүлөр, жалпы эле шайлоочуларыбыз, граждандарыбыз жакшы билишет. Былтыркы жылдан бери биздин шайлоо системасына мыйзам жаатында дагы, техникалык жактан дагы бир топ өзгөртүүлөр киргизилген. Анын ичинде биринчиси шайлоочулардын тизмесин түзүү, жана референдумда, эгерде референдум дайындалган болсо, тизмесин түзүү боюнча бул биометрикалык каттоонун негизинде катталган каттоосунун негизинде тизме түзүлөт. Анан кийинкиси шайлоону өткөрүүдө, даярдоодо биздин баягы алдыңкы технологиялар менен, башкача айтканда автоматтык эсептегич урналардын жардамы менен, андан башка шайлоочуларды идентификациялоо боюнча рейдерлердин жардамы менен өткөрүлөт. Мурдакыдай, илгеркидей классикалык түрдө болбойт. Биз мына 2 жыл баратат, ошол жаңы система менен, жаңы алдыңкы технологияларды пайдалануу менен өткөрүп келатабыз. Ошол шайлоого караштуу жаңы кутучалар алынган да, ЦИК тарабынан. Ошол боюнча интернетте чыр-чатактар чыкты, СМИлерде. Ошол ачык айкын өттүбү, таза өттүбү деген суроолор. Ошого кандай комментарий бересиз? Мурда буга чейин 3700дөн ашыгыраак автоматтык эсептегич урналар сатып алынган. Булар биздин мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын негизинде тендерлер өткөзүп, тиешелүү комиссиялардын чечими негизинде өткөрүлгөн. Ал боюнча текшерүүлөр эсеп палатасы тарабынан, башка биздин фискалдык органдар тарабынан байма-бай текшерилип турат. Анын үчүн ал менин оюмча финансылык бир каталыктарга жол бербөө боюнча ушул атайын комиссиялардын элегинен өтөт. Мындан сырткары биз дагы азыр жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо менен референдум өтүп калса деп, биз азыр кошумча дагы 2000ден тегерегинде биз автоматтык эсептегич урналарды пландаштырып атабыз. Сатып алганга заявкалар берген, алар дагы тендердик комиссия түзүлүп, ошол түзүлгөн комиссиянын чечимдеринин негизинде берилип сатып алынганы турат.